Былтыр кувейттик хирургдар Кыргызстанга келип 190 оор операцияларды акысыз жасап кетти деген жаңылыкты уккандырсыз. Быйыл алар 29 октябрдан 3 ноябрга чейин кайрадан Кыргызстанга келип, жардамга муктаждарга чоң кубаныч жана үмүт тартуулашты. Былтыр 28 доктор келген болсо, быйыл алардын саны 39га жетти. Алар номер 1 шаардык клиникалык ооруканасы, эне жана баланы коргоо улуттук борбору жана мастер-класс жеке стоматологиялык клиникасына бөлүнүшүп, жалпы хирургия, урология, жаш балдар урологиясы, бет жаак хирургиясы жана стоматология багыттарында операцияларды жасап бүтүштү. Хирургдардын басымдуу бөлүгү эне жана баланы коргоо улуттук борборуна бөлүнгөн. Үмүт Кербенинин жетекчиси Икрами Абдрахман бул жылы Кыргызстанга келүүдө эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жеңил болгонун айтат. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور إكرامي الحفناوي إداري فريق الأمل. Биз Кыргызстанга быйыл да келишибиз керек деп чечтик. Анткени былтыр келгенде жардамга муктаж ымыркайлар көп экенин көрдүк. Бир нече этап менен операцияга кире турган бейтаптарыбыз да бар эле. Былтыр биринчи этабын жасап кетсек, быйыл аны улантып экинчи этабын жасадык. Үмүт Кербенибиз 6 аял, 33 эркек болуп, жалпысынан 39 доктор менен келдик. Докторлордун бардыгы өз адистигинде мыкты профессионалдар. Айрымдарынын Кувейтте жеке ооруканалары бар. Алар бул кайрымдуулук саякаты үчүн убактылуу ал жактагы иштерин токтотушуп келишти. Анткени биздин ордубузда иштей турчу, калкыбызга кызмат кыла турган башка да докторлор бар. Ал эми кээ бир өлкөлөрдө бейтаптар хирургдардын кызматына өтө муктаж экенин көрдүк. Биз аларга көбүрөөк керекпиз деп ойлойм. Адамдардын көздөрүнөн бактылуулукту көргөндөн ырахат алабыз. Ошондуктан жардамга муктаж түрдүү өлкөлөргө чыгып, колубуздан келген жардамдарыбызды берип, элдердин жүздөрүнө жылмаюуну тартуулаганга болгон күчүбүздү жумшайбыз. Шанова Самара. А ребенок Мирланов Муслим. Баламын ошо операция кылганмын, бул жери неме зайчикти да ошого операцияга келдим мен. Проблема ушул менин балам. Проблема эми келди. Ошоктан телевизордон угуп кел. Все, спасибо. Бейтаптардын анализдерин карап, оор операцияларды алып жаттык. Күнүнө 6 операциядан жасадык. Алар оор операциялардын катарына киргендиктен бир топ убакытты алды. Мурда күнү түнкү саат 1ге чейин иштедик. Биз бул ишти биринчи кезекте Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасап жатабыз. Бейтаптарыбыз айыгып, бактылуу болушса, алар менен кошо биз да кубанабыз. Биз Аллахтан бул иштерибиздин кабыл болуусун тилейбиз. Аталган Кербен бир жумага жетпеген убакыттын ичинде жалпысынан 275 оор операцияларды жасашты. Васми Аль-Фадли кыргызстандык докторлор менен кесиптеш болуп калганын, ортодо тажрыйба алмашуу процесси жакшы жүрүп жатканын белгилеп өттү. Баса белгилей кетчү жагдай, кувейттик докторлор иш арасында бейтаптары менен ойноп, алардын жүздөрүнө жылмаюу тартуулап жатышты. Булар 29-да келишкен. Бүгүн акыркы күнү. Бүгүн уже 2 жылда операция кылганы бүгүн 4-күн болуп атат. Уже азыр жасашып атат. 18-ci операцияны жасап атат. Биздин бөлүмүбүз бет жаак хирургия бөлүмү. Операциялар негизинен ушу бет жаакка жасалат да. Анан эми биздеги оорулардын эң негизги оорулар булар туасы болуп төрөлүп жана нышан болуп төрөлгөн балдар, кичинекей ымыркайлар. Анан ошолорго келип жардам беришип жасашып, өздөрүнүн эмесин эме болуп чогуу бириси менен тажрыйба алмашып, ошолор боюнча иштеп атабыз. Эми бул өзү жакшы нерсе. Обмен опыт, тажрыйба алмашуу деген жакшы нерсе болчу. Кувейттик хирургдардын өз ишине болгон берилүүсүн, бейтаптарына карата өзгөчө аяр мамилесин, сүйүүсүн көрүп, шыктанган бойдон кайттык. Баса, алар кийинки жылы да Кыргызстанга келүү планы бар экенин айтышты. Аллах Таалам алардын ар бир кадамынан ыраазы болсун. Кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдиребиз.